Первомайскийден чыгыш бери өтө азапта, Так. Достан Жунушлиев, ассаламу алейкум. Жансыз Сатыбалдиев, ассаламу алейкум. 9 киши эфирде. Дагы эфирге кирип берсеңиздер, дагы басып берсеңиздер. Азыр кайрылым 1 май район соттун төрагасына Алмазга. Урматтуу 1 май район төрагасы, район соттун төрагасы Алмаз. Мен келген сайын эмне мынчалык чуркап каласың, карап, демеле Хасанов бирдеме кылып тигинтип деп. Хасанов эч кылбайт. Подставлять эте албайсың. Аракеттенгениң билем. Мага бир гана суроого жооп бериңизчи, урматтуу 1 май район соттун төрагасы. Сиздин сотуңузда Бектеновден следственный судья бар. Ошол следственный судья эмне себептен жогорку соттун пленумунун тапшырмаларын аткарбайт. Пленум Верховного суда деген бул деген конституцияда бекитилген акт. Ал акт деген конституцияда бекитилген акт, ал обязательно к исполнению судами. Эмне себептен сиздин райондук сотуңуздун судьясы Бектенов 13 номер 13 16 декабрдан 2009 жылдын постановлениянын токтомун эмчүн аткарбайт. Эмне себептен баш коргоо чарасы боюнча постановленияны жокко чыгарат. Же следственный судья мыйзамдарга түкүрүп калганбы? Бир. Эмне себептен бөлөк бир судьяңыз далили жок, потерпевший жок иш боюнча мындай чоң приговорду чыгарат. Эмне себептен? Эмне себептен бөлөк процесстерде следственный судьялар карай турган баш коргоо чарасы каралат турган жерлерде бүт кайсынысы болбосун, каждый экинчи иш далилсиз болсо дагы, хотя следственный судья бүт баарын изилдеп туруп чыгарыш керек, изилдебей туруп бардыгын камай берет. Эмне себептен? Же мындай ой кетип атат, сиздин өзүңүздүн заинтересованностьтуңуз мында жок, барбы же жокпу? Мына жогорку соттун төрагасы Базарбеков Замир Курамаевич, сизге бир суроо ушундай. 1 май район соту ушундай туура эмес иштерди кылып атса, силер эмне көз жумуп атасыңар? 1 май район соту постановление пленум Верховного суда аткарбай атса, силер эмчүн анга мындай эме кылбайсыңар? Мен силерге дисциплинарный комиссия кайрылдым, Бишкек шаардык боюнча соттук коллегия боюнча, андан тышкары ушу Бектеновден судья боюнча мен сизге кайрылдым. Мына бүгүнкү күнү эч кандай бир наче жок. Же сизди мен азыр шыбыр-кыбырларды угуп атам, сизди жогорку соттон кетет деп атат, сиздин ордуңузга бөлөк мурдагы азыр департаменттен кетип, ошол жерде бир жигит келип атыптыр, сиздин ордуңузга же ошонго таштап туруп кетип калыңар келип атабы. Бул Кыргызстанда сот бийлиги керекпи же керек жокпу деген ошол сөз мындай эме жаралып атат. Эмнеге соттор өзүлөрү каалагандай эле кылат? Эмчүн мыйзам талаптарын карабайт. Ошон үчүн силерге, урматтуу соттор, силер деген ушу өзүңөр бийликтин бир бутагы болгонуңарды унутуп калдыңарбы деген суроолорду силерге жөнөтүп атам. Эмнеге 1 май район соту силер деген ушунчалык
мындай бүт иштерди мындай мыйзам чегинде карабай, силерге деген тергөөчүлөр кандай кагаз алып келип, алардын начальниктери звонить этсе эле, ошолордун тапшырмаларын аткаргандай болуп калгандай, силер бийликтин бутагы эмей эле, наоборот, ошолордун нотариат болуп калганга ошондой көрүнүш болуп атат. Ошондуктан урматтуу сот бийликтин өкүлдөрү, силер өзүңөр сактабасаңар, силер өзүңөр мындай эмеңерди көрсөтпөсөңөр, сот бийликтин аброю түшмөк тургай жер менен жер болуп калды. Сотторго эч ким ишенбей калды. Такыр эле эч ким ишенбей калды. Кайсы иш менен барбайсың сотто? Азаптын эле баягы эле мамайдын көрү. Же бирөө команда берет телефондон, же болбосо акча деген ушундай бир балелер чыгып атат. Негизи ушу сот системасына бир нормальный бир адамдар келсе, ошондо бийликке да кичине мындай жакшыраак болот эле деген сөз. Ит болдуңар, соттор просто мындайча айтканда, соттор силерди просто жалко болуп атат, силер просто уят болуп бүтмөй болдуңар элдин баары менен. Азыр мурда деген сен кимсиң десе, мен сотмун дегенде, илгери сотмун дегенде бар, ой, бул сот экен деп туруп мындай кичине эметчи эле, оми деп калчу эле. Азыр болсо мен сотмун дегенден силер уже өзүңөр коркуп калдыңар. Сотмун деп айткандан коркуп калдыңар. Анткени сотмун десеңер эле, силердин бетиңерге мындайча айтканда түкүргөндөй эле малга алып келип калдыңар. Кечирип коюңуздар, катуу ийсем, бирок силер өтө катуу мыйзам талаптарын өтө катуу бузуп атасыңар. Тергөө бузуп атат, страшно бузуп атат тергөөчүлөр. Азыр алардын чоңдору, мындайча айтканда, чоңдор бар тең ушундай бузуп атат. Анга деген ноль внимания болуп калды, ноль внимания. Же бийлик реагировать этпейт, же жогорку кеңеш реакция кылбайт, же дисциплинарный комиссия реакция кылбайт, же жогорку соттун төрагасы реакция кылбайт. Ушуну менен бүгүнкү күнү сот системасы кирген жерге кирди. Соттор булар бийликтин бир бутагы болбой эле нотариус болуп калды деген ушундай көрүнүштөр көрүнүп атат. Тергөөчүлөр, силер болсо билгениңерди кылып атасыңар, аныңар да туура эмес. Кааласаңар жабасыңар, кааласаңар тыгасыңар, эмне кылсаңар да. Азыр болсо могу жерден дагы угуп атам, азыр эле мына урматтуу 1-район соттун төрагасы силерге бир аз айтып кетейин. Силердин эле соттор, азыр айтып элебайын, өзүңөрдүн жагыңардан карап, силердин эле соттор айтып атат. Бүт кайсы движение болбосун, бүт төрага менен согласовать этебиз. Төрага уруксат берсе, ошондой болот деп атат. Анан ушундай соттор керекпи Кыргызстанда, же кереги жокпу Кыргыз элине, ошону дагы өзүңөр карап койсоңуздар болот эле. Эми болсо силер жанталашып атасыңар, мени эптеп бирдеме таап туруп, бир кычык таап туруп, каматайын деп туруп. Каматып көрүлө, приговор берип көрүлө, бүтө баары болсун. Анан баары болгондон кийин анан убакыты келет, мен чыгам, анан кийин мен эмне кылам, аны Кудай өзү билет. Ошон үчүн коркутпагыла. Анан мен жаныма басып түкүрүнбөгүлө эле, урматтуу төрага, түкүрүнбөй эле бассаңыз кичине. Мен сиз менен даже сүйлөшпөйм. Колдо сизге деген мындай кол даже көтөргүм да келбей калган. Мындайча айтканда, бийликке бүгүнкү күнү Садыр Нуркожоевичке да, Камчы Кыдыршаевичке да силер тергөөчүлөр, алардын начальниктери жана соттор силер деген саботаж кылып атасыңар. Силер бүгүнкү күнү бийликтин өзүн нөлгө түшүрүп атасыңар. Силер түшүрүп атасыңар. А силерге алардын убактысы жок болсо, силерге ишенип алса, силер ушундай бокко чылап атасыңар. Бийликтин жүзүн ылдый караткан именно тергөөчүлөр, тергөөнүн начальниктери жана алардын соттору, өңгөчөсү 1-район соту. Бул вообще эле мындай силерди жер каратмай болду ушулар. Эми канча айта берем, Камчы Кыдыршаевичке да айта берем, мынтип эле Facebook аркылуу балким угуп калар деп. Садыр Нуркожоевичке деле айтып келе берем. Мына бүгүнкү күнү ушундай нөлгө түшүргөнү мына далил болуп атат. Азыр кайсы бир адвокат сурагаңыз, кайсы бир жаранды сурагаңыз, баары сотторго нааразы. Жакшы алыңыздар, Кудайым буйрса, оңолот деген ойдомун. Жакшы алыңыздар, Кыргызстан алга.